Жыргалбек Шерматовдун көп убактысы мына ушул жерде өтөт. 3 гектардан ашык аянтка малина кулпунай айдап өсүмдүктөрдү отоп, сугарып, аларга баладай эле кам көрөт. Ошого жараша жакшы кирешеге чыгып, бир тергенде 300-400 килограммга чейин түшүм алууда. Бул жаңы көчөт 4 айлык. Сорттору Альбион бар, Сан Андрес бар, Кабрила бар, Монтерей деген сорт бар. Бир тергенде ошо 400кө чукул чыгып атат, 400-420 тегереги чыгып атат килограмм. Быйыл мээнетибиз акталып, ойлогонубуздан дагы көбүрөөк, өйдөрөөк болуп атат. Клубниканы буюрса үстүн жабабыз, балаган кылып, дагы терүү мөөнөтү дагы бир 1,5 айдын тегереги болот. Бир октябрдын аягы, бир ноябрдын баштарына чейин буюрса теребиз. Учурда кулпунай 290-300 сомдон, малина 240 сомдон бааланып, Орусия Казакстанга экспорттолууда. Ал эми кулпунайдын бул түрү 2-3 күн сайын жаңырып түшүм берет. Үй бүлө болгондон кийин баарыбыз бирибизге жардам берип, колдон буттан алып, демилгени көтөргөн жолдошум Жыргалбек болгон. Ошо аны четке какпай, оюн баарыбыз угуп, ортого салып, кеңешип анан баштаганбыз. Бизнес бир ишти башташ үчүн кыйынчылыктар болот экен. Ошо кыйынчылыктын аркасында бирок жакшылык барын унутпаш керек экен. Дыйкан өсүмдүктөн тышкары балык чарбасы менен дагы алектенет. 21 метрден суу чыгарып, 620 куб суу баткыдай мына бул суу топтоочу жайды куруп алган. Буга 5 ай мурун 2000 даана балыктын чабактарын кое берген. Кичинекей малек кезинде салынган. 10 грамм, 15 грамм кезинде. Азыр мына монтип 30-35 сантиметр 500 граммга барып калды десе. Сатыкка чыгардык. Айылда жанагындай той топурларга сатып атабыз ошолорго. Бул балыкты былтыр баштаганбыз. Былтыр пробный кылып салып, анан быйыл көбүрөөк салып, дагы бир доход болсун деп салганбыз. Жыргалбек Шерматовдун айтымында учурда кирешеге чыгуунун жолдору көп. Болгону максатты туура коюп, талбаган аракет талап кылынат. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң району.